Саламатсыздарбы? Жалал Абад Маданият техникуму, предмет иш жүргүзүү, группа 2/9-2/11, мугалим Амиракул Асер Орузбаевна. Урматтуу студенттер, анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн өтүлө турган жаңы тема иштерди тариздөө. Анда эмесе лекциябызды баштасак. Мекеменин иштери алар ачылганда жана жыл аяктагандан кийин таризделүүгө тийиш. Ишти тариздөө бул ишти сактоого даярдоо болуп эсептелет. Иштердин таризделиши иш кагаздарды жүргүзүү кызматкерлери жана иштерди ачуу, түзүү милдеттерин аткаруучу тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан мекеменин өзүнүн архивинин, ал эми зарыл учурда тийиштүү мамлекеттик архивдин методикалык жардамы жана контролдугу алдында жүргүзүлөт. Сактоо мөөнөтүнө жараша иштерди толук же жарым-жартылай тариздөө жүргүзүлөт. Туруктуу, убактылуу сакталуучу жана жекече курам боюнча иштер толук таризделүүгө тийиш. Иштерди толук тариздөө төмөнкүлөрдү талап кылат. Иштери барактарды номерлөө, ички тизмелөөнү түзүү, иштин күбөлөндүрүү жазуусун түзүү, ишти көктөп тигүү жана мукабалоо, иштин мукабасына реквизиттердеги өзгөртүүлөрдү киргизүү. Убактылуу мөөнөткө сакталуучу иштер төмөндөгүдөй жарым-жартылай таризделүүгө тийиш. Иштерде скорочувательдерди сактоого жол берилет. Иштеги документтерди системалаштыруу жүргүзүлбөйт. Иштин барактары номерленбейт. Күбөлөндүрүү жазуулары түзүлбөйт. Барактарды номерлөө, ишке киргизилген документтердин жайгашуу тартибин сактоону жана бекемдөөнү камсыздоо максатында жүргүзүлөт. Күбөлөндүрүүчү жазуу жана ички тизме барактарынан башка иштин бардык барактары документтердин тексттерине тийгизбегендей болуп, калем же нумератор менен жогорку оң бурчка араб номерлери менен белгиленет. Бир нече томдон же бөлүктөн турган иштердин барактары ар бир том же бөлүк боюнча өзүнчө номерленет. Чоң форматтагы барактардын бир чети көктөлүп, жогорку оң бурчунда бир барак катары номерленет. Жыл аяктагандан кийин туруктуу жана узак убакыт сакталуучу иштердин мукабаларындагы жазууга тактоолор киргизилет. Мукабадагы иштердин аталыштарына көктөлгөн документтердин ылайыктуулугу текшерилет. Зарыл учурда иштин аталыштарына кошумча маалыматтар киргизилет. Сабагыбызды бышыктап алсак, мекемеде кандай документтер таризделүүгө тийиш экен? Балдар, кыздар, иштерди тариздөөгө кандай талаптар керек экен? Мекемеде эмне үчүн жарым-жартылай тариздөө жүргүзүлөт? Азаматсыңар, сабагыбызды бышыктап алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма азыркы өтүлгөн темага кластер түзүп келгиле. Анан мага жөнөтөсүңөр. Анда эмесе саламатта калгыла.